Аңызга кошуп бучакты да бийлеткен, кол илинген камчыны да сүйлөткөн, келечекке кыз кыркынга сеп каптаган, келинге жаңсап керегеге кеп таштаган, ууктары учтуу, уулдары күчтүү, мекени куттуу, ак тилеги жуптуу, түндүгү бийик түшкөн нуру ыйык, төрү жайык, пейли жарык, улуу элим, арбаңыздар. Түбі жоқ, терең нарқы бар, мыйзамнан да күштүү салты бар. Тамырында дүргүгөн Кыргыздын, хан Манастын қаны Кыргызда бар. Амансыздарбы, Кыргыз элим? Тарыхынын тамыры тереңге кеткен Кыргыз эли кайда болбосун, тилин, адабиятын, маданиятын, улуттук каада салтын туу туткан улуу улут эмеспи кесиптеш? Туура айтасыз. Бүгүн өзгөчө мына кыргыз калкым аттан жыгылса да салттан жыгылбаган калк. Мынакей мекенден алыс болсо дагы ушул жерде чогулуп, таланттуу үй бүлөлөрдү чогултуп, ушундай бир жакшынакай өнөрлөрүн элге тартуулап келип алып турган, ошол таланттууларды чыгарып аткан дагы бир жакшынакай иш чарага, жакшынакай жөрөлгөгө бардыңыздарды кош келипсиздер дейле. Бөтөн эл, бөтөн жерде жүрсө дагы ушул жакта төрөлүп чоңоюп аткан уул кыздарыбызга ата мекенди сүйүү, улуттук каада салтты таанытып, үрп адаттарыбызды, патриоттук жана атуулдук сезимдерибизди чыңдоо максатында Москва шаарындагы Кыргыз маданий борбору тарабынан уюштурулуп жаткан өнөр баккан үй бүлө кароо сынагынын алгачкы чыгарылышына дагы бир ирет кош келиңиздер. Анда бүгүнкү жакшынакай салтанаттуу кечебизде, бүгүнкү иш чарабызды ачып берүү үчүн бул жака сөзгө чакырып алалы. Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчиликтин кеңешчиси Байымбетова Гүлбарчын Сулаймановна эжекебизди бир кол чап чакырып алалы. Келиңиз эжеке. Чоң рахмат, урматтуу мекендештер, арбаңыздар. Бул эки алып баруучунун сөздөрү абдан жакшы терең экен. Мен азыр эле бир мгновение бир ой келип кетти. Мына канча күндөн бери бизде иш чаралар абдан көп болуп атат да. Анан ошол жерде өзүбүздүн салтыбызды, баркыбызды, тарыхыбызды, тилибизди унутпай, мынакей жакшынакай сонун сөздөр айтат, сөздөрүбүздү унутпай, мүмкүн Кыргызстандын кээ бир бурчунда мындай сөздөрдү укпастырбыз, бирок ушу Москва жергесинде турганда биз үчүн ушундай бир жакшы сөздөр, талим тарбиясы бар сөздөр, маңыздуу сөздөр, осуят, насият сөздөр биз үчүн бир кулак абдан жакшы угулат экен да. Мага сиздерге да бир чоң рахмат, айткан сөзүңүздөр абдан жакшы таасир калтырды. Эмне дейли, бул биздин алып баруучулар айткандай, ушу аздектеп, ушу өзүбүздүн тилибизди, каада салтыбызды аздектеп, ушу алыс болсок дагы Россия жергеси деген это великая держава. Ушу столица великой державы биз өзүбүздү көтөрүп, өзүбүздүн намысыбызды бийик көрсөтүп, өзүбүздүн тилибизди, наркыбызды, тарыхыбызды бийик көрсөтүп, башка жаштарга, билбей аткан кичинекей балдарга көрсөтүп атканыбыз бул чоң жетишкендик деп ойлойм. Жалпыңыздарды ушу жерде отурган уюштуруучуларга, ушу жерде отурган барыңыздарга, диаспора, жалпы кыргыз диаспоранын мүчөлөрүнө, аксакалдар кеңешинин мүчөлөрүнө, жаштар канаттарына, деги эле ушул жерде отурган баардык көрүүчүлөргө Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясынын элчилигинин жалпы жамааттын атынан, ошондой эле жеке элчи Клара Саматтын атынан терең ыраазычылык билдирип кетем. Ушу долбоордун ачылышы менен шайырды чын дилимден куттуктайм. Шайырды абдан баалайбыз, сыйлайбыз. Өркөнүң өсө берсин шайыр. Анткени ушу жерде мен сөзүмө кошула тургандар көп болуш керек. Бул кыздын эмгеги абдан көп ушу кыргыз диаспорасынын маданиятынын өркүндөшүнө, башка өлкөлөргө, коңшу диаспорага жеткиришине ушу кыздын көп эмгеги бар да. Баалабай кетсек, айтпай кетсек болбос да. Эмне дейин, ушул долбоордун арышы кенен болсун, мындан ары да көбөй берсин, жакшы бүгүнкү ийгиликтер болсун. Бүгүнкү катышкан катышуучуларга, конкурсанттарга чоң ийгиликтерди каалайм. Биздин калыстар топ отурат. Силерге ийгилик каалайм, чарчабай, биздин бул жердеги конкурсанттарды жакшы баалап бериңиздер.
Барыңыздарга аманчылык, жакшылык каалайм. Жерибизде тынчтык болсун, элибизде дайыма токчулук, молчулук болсун. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Мактанамын, мактангыдай шартым бар. Мейман келсе, сый көрсөткөн калкым бар. Мезгилинде Манас бабам мурастап, муундан муунга мурас болгон салтым бар. Маданият бар, ынтымак бар, ырыс бар. Мартабалуу алыкул бар, чыңгыз бар. Мүмкүнчүлүк болуп турса колунда, мактангыла, мактаналы кыргыздар. Анда бүгүнкү конкурсубуздун карагылды как жарган, как жарса да так жарган калыстар тобу менен сиздерди тааныштырып коелу. Эмесе калыстар тобунун төрайымы Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөсү, Кыргыз диаспора кеңешинин орун басары, ондогон китептин автору, акын эжекебиз Зарыл Өмүралиева. Жана ошондой эле күнөстүү Кыргызстандан кыргыз жыттанып келген жаңыдан биздин сыймыктан чагабыз Түрксойдун басма сөз сыйлыгынын ээси, маданияттын мыкты кызматкери, ЛТР телерадио корпорациясынын теле алып баруучусу Айбек Асанбек уулу. Маска жергебизге куш келипсиз. Жана ошондой эле театр жана кино актрисасы Жаңыл Асанбекова. Биздин кухня сериалындагы мынакей барыңыздарга белгилүү болгон жаңыл эжекебиз жаныңыздарда отурат. Жана ошондой эле Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгүнүн жетекчинин орун басары Мамбетова Майрам Жалаловна эжекебиз. Дагы бир ирет куш келипсиздер, урматтуу калыстар тобу. Сиздерге ишенимибиз чоң. Албетте алдыдагы өнөр баккан үй бүлөлөрдүн таланттарына өзүңүздөрдүн калыс бааңыздарды бересиздер деп терең ишенебиз. Ийгилик каалайбыз, бар болуңуздар, бардыңыздар, утуңуздар, жеңиңиздер, бар болуңуздар. Бардыңыздарга ийгилик. Азыр биз бул жака дагы бир жакшынакай ыры менен арбап алайын деген бул жака чакырабыз, энекем деген ыры менен Мусабекова Гүлжамал эжекебизди. Alpekin singen ekem bu жалгандагы байлыгым жарык берген айдың бар экен сingen экен тасим кылам алдыңда талбай көкөлөттүн тактыңда талашы жок энекем бактымда ай жаның улук энекем жандап кол күйдүрчү көлөкөм тизе бүгөм алдыңда берекем
Аял заты бир колу менен бешик терметсе, бир колу менен ааламды терметет экен. Ааламды терметкен апалар, аман болуңуздар, бар болуңуздар. Азыр алдыңыздарга чакыруучу биринчи катышуучулар Нургүл Шахра Темиркуловалар чыгат. Жагымдуу сырдашуу сөзү Шахра Темиркуловага таандык. Ону Жодарбек Эгембердиевдики. Аткаруучулар Нургүл Темиркулова жана Шахра Темиркулова. Sırlar katılat, casam sağan altına bak. Her gelip bir özünü aydalbay, erda bireyim ben sana. Tadına senin gözlerin, kımbadan sözlerin. Sorsumал biz turalı, kayırmay bulanırdardayım gülüp çadıra, halamdan nur şarjalı. Bakıdım gülümde bir geledim, dileğimsin, dileğimsin. Kadamın esindikçe delidim, seni Sorsumal biz turalı, kayırmay bulanırdardayım gülüp çadıra, halamdan nur şarjalı. Sorsumal biz turalı, kayırmay bulanırdardayım gülüp çadıra, halamdan nur şarjalı. Aylanıp dursun asman karay uçup aralı, sırdaşı dost sorsumal biz turalı, kayırmay bulanırdardayım gülüp çadıra. Токсонбаевтардын үй-бүлөсү сөзү Турар Кожомбердиевдики, ону Жолдубай Кайыповдуку, атам менен энеме аткаруучулар Токсонбаев Илдар, Алимбекова Гүлзада неберелери менен. Салам айтам алыстагы ата энеме. Бул ырымды арнап жаздым мен силерге. Бүт ойлорум кусалыктан ичке батпай, канат байлап учкум келет жетчү жерге. Чачыңарды билиндирбей бубак басып, жүзүңөрдө улгайган сыйт бырыш ташып, аны байкап, мен ичимден сызып кетем. Жылдан жылга барасыздар картайгансып. Болуңуздар бактыбызга силер аман. Көрүңүздөр урматсыйды бизден жалаң. Эми мына бой жетилдим, жигит болдум.
мындан ары мен өзім сілерді бағам. Өй, бері кел. Бері кел. Мына ол чөйрек келіп қалды, ей. Мынандай тұр, мындай тұр, Мына ол ұрықты қайраған үйрен. Чап. Ақырын. Ақырын чап. Қал, ата. Үйренесін десін, Мына чөйрек келгенден батырақ іште қылу керек. Ой, баланы, тұрам, жақсы. Еме баламында қылайлы. Аныңы тоқтат, қой қал. Қойып. Мұларды көрдің бі? Ұстанын барын байқадың бі? Еме мұндай балам. Мен саға елгерке бұл қырғыздардың бір жақсы ойындары бар. Осыл ойындарынан бір ойыны саға айта кетейін. Берек тартшы. Ой, таң, белділі болып қойғалған ақшайды қарағанда. Азыр мен мұнаны даярдағычаң, мұна ол топырақты мен қазғычаң, ұяча жасағычаң, сен қорығы барып, қойдың қорғолын теріп келші. Қорғол? Ова, қойдың қорғолын. Түсіндім, азыр алып. Түсіндің бі? Мұндай қорғолды бері келейін. Мұндай да, бұл қорғолды 9 жерден чұқиымыз, сен мұна ол азыр 9 қорғолға 81 қорғол кетеді. Ошонда 9-дан бөліп салауыз, андан кейін, ойнай баштайбыз. Бұны бұлшыл ойынды. Негізі қандарға аққыл үйреткен нақта орда қорғол үшіл болады. Садаған кетейін, үшін үйреніп ал. Мына баштадық. Келейін баштай берейлі. Мына, бері кел, үйретейін мен саға. Жүрөсүңөр жашап иштеп алыста, чоло тийбейт аяйланбай барышка, ак эмгекти актайын деп улуңар, билим үчүн түшкөн узак жарышка, ак эмгекти актайын деп улуңар, билим үчүн түшкөн узак жарышка. Апа қандайсыздар? Тынчаман отырасыздар ма? Жақшы, рахмат балам. Өзің қандай? Рустам іштеп атабы? Шүгір апа, балаңыз іштеп атады. Балаңыз бүгін жұмышта ле. А мен болса бош елем бүгін. Маға выходной. Бүгін демалып аттым еле ошоға. Сіздерді сұрап қойын дедім. Атам жүрөбү, балдар жүрөбү. Балдар қыйнап айтабы апа? Қағылайын, балекетіңді алайын десе. Аман болсоңор болды. Рустамым аман жүрсе болды. Өзіңөр жақшы жүрсеңөр болды. Біз болса жақшы балам. Балдарың болса оқу атат. Атаң болса жүрөт. Баяғы еле өзінің жашосы менен, қоро менен алыш өле жүрөт. Елдарың болса бұйыл 11 классты бүтіп атат. Абдан жақшы игіліктер менен. Қыздарың болса егіз қыздарың соны болып чоңойышып, уже жақшы баларды алып, 5 деген игіліктерге жетішіп атат. Алтыным апам десе рахмат. Ушының бардығына сіздер, себепкерсіздер да апа. Рахмат апа. Бар болуыңыздар, еш қачан орваңыздар. Қағылайын десе, емі аман есен келсіңер болды. Емі келгіле, балдарыңар чоңойды. Бой жетіп қалды бардығы. Келгіле балам. Ова апа, барауыз. Мұна елдарымдың оқусына кішіне іште олайлы анам барауыз, апо. Қағылайын, аман болғыла. Апо, атам екөңіздерге біз өмір бойы қарызбыз, апа. Балам, балдарың
балдарың балам дейді екен, ене мен ата балам дейді екен. Жашоо ушунусумен кызыктырбай байланайындар. Аман жүрсөңөр болду. Ойлорсуңар сана тартып камыгып, садагалап каранымдан кагылып, силер мени самагандай жолу карап, мен да жүрөм өзүңөрдү сагынып. Силер мени самагандай жолу карап, мен да жүрөм өзүңөрдү сагынып. Алло, апа. О, балам. Кандайсыз, апа? Жакшысызбы? Ден соолук Жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүң кандайсың, уулум? Окууларың болуп атабы? Ооба, секин жүрөбүз. Атам кандай? Атаң жакшы, Кудайга шүгүр, иштеп атат. Атаң бүгүн иште. Мен дем алып аттым эле, уулум. Жакшы, апа. Мен сиздерге жакшы жаңылык бар. Айта көрчү, балам, кандай жаңылык экен? Мен 11 классты кызыл көбөлүк менен бүтүртам. Үй, кагылып кетейин, сенин көбөлүгүңдөн кагылып кетейин алтыным десе. Чоң атаң менен чоң энеңди жакшы сыйлагының. Ошолордун урматы, балам. Рахмат, апа. Апа, Оу. болду эми, келиңиздер үйгө. Мен өзүм барып, сиздерди өзүм багам мен. О, жок, балам. Сен андан ары билим алышың керек. Билими күчтүү миңди жыгат, билеги күчтүү бирди жыгат. Билимдүү эч качан жерде калбайт деген улуу сөз бар, балам. Силер билим алышыңар керек, балам. Сен окушуң керек, уулум. Макул, апа. Макул. Апа, Оу. мен сиздерге өмүр бою карызмын. Үй садага кетейин, кагылып эле кетсем экен сенен. Болуптур, балам. Окууңду жакшы бүтүрө бер, балам. Жакшы бүтүрө бер, онан кетейин. Тынч бол. Силер анда мен күнчүлүк карызмын. Заманамдан калбай келе жарышкым. Алпештеген энем менен атакем. Экөөңөргө өмүр бою карызмын. Алпештеген энем менен атакем. Экөөңөргө өмүр бою карызмын. Алпештеген энем менен атакем. Экөөңөргө өмүр бою карызмын. Экөөңөргө өмүр бою карызмын. Бөтөн эл бөтөн жерде жүрөбүз. Көңүлүбүз ток, назарыбыз ток. Себеби айылыбызда бизден дагы биздин балдарыбызды бизден улуу кыз ардактап, багып, ардактап тарбиялап өстүрүп жаткан ата-энебиз бар. Ошол ата-энелерибиз бар болсун. Балдарыбыздын пешенесине биз бар бололу. Ошон үчүн балдарыбыз бизге өмүр бою карыз болсо, биз ата-энебизге өмүр бою карызбыз. Караңыздарчы, не деген аткаруучу эрсиктерди көрдүңүздөр, байкадыңыздар. Биздин катышуучулар бүгүн жөн гана ырчы эмес. Мына ушундай театрды сүйгөн биздин таланттууларга таазим, кол чаап коюңуздар. Москвада 10 жылдан ашуун кыргыздын жакшылыктарында кызмат кылып, жакында эле Кыргызстанда өткөн Кош жылдыз теледолбоорунда лауреат болуп келген
Алдағы Кыргызстандан жапжаңы келген эжекебиз бар. Ал ким десеңиздер, Алтын өндү маданияттын мыкты кызматкери Анзират Тасмаева. Жүрөгүмдөн уялбайсыңбы деген жакшынакай чыгарма менен келген. Түгүндүр кубалашкан көпөлү Жытын эстеп өрөн толгон гүлдөрдү Өттү бары эле бордун кусагы Ал тарапта жалгыз калдың сен өзүң Ал тарапта жалгыз калдың сен өзүң Жалгыз калдың сен өзүң Өттү жаштык өз күчүнө ишенген Тике бирлик издеп жалаң чындыкты Турмуш бийлеп кезектеги жашоодо Ээрчип кеттиң кара тору бир кызды Ээрчип кеттиң кара тору бир кызды Кара тору бир кызды Алыс гүлгө толгон жапжашын Көпөлөктөр учпай калды кышында Чачта бурул токтолгон буз биз азыр Макул болуп тагдыр деген ошуга Макул болуп тагдыр деген ошуга Тагдыр деген ошуга Өттү күндөр кубалашкан көпөлү Жытын эске өрөн толгон гүлдөрдү Өттү бары эле бордун кусагы Ал тарапта жалгыз калдың сен өзүң Ал тарапта жалгыз калдың сен өзүң Жалгыз калдың сен өзүң Турмуш бийлеп кезектеги жашоодо Ээрчип кеттиң кара тору бир кыздей Ээрчип кеттиң кара тору бир кыздей Кара тору бир кызды Кийинки конкурсантыбыз Муратовдордун үй бүлөсү. Чоң энеси Бурул апа неберелери менен. Ананып кетейин неберелерим. Кыргыз деген кыйын эл, кылымдарды карыткан. Алп Манастын урпактары, кыргызым барктуу, нарктуу, өзүнүн салт санаасы, үрп адаты бар. Өзүбүздүн ата мекенибиз, эне тилибиз, желегибиз, өзүбүздүн тарыхы бар калкпыз. Кагылып кетейин балдарым, бөтөн эл бөтөн жерде жүрүп, өз эне тилиңерди унуткан жоксуңарбы? Жок, чоң эне, унутканыбыз жок. Сизге макал айтып берелибиз. Айтып беребиз. Ооба, айтып бергилечи балдарым, кызым. Билим жанып турган чырак. Бийимдениш акыл кайык. Билим алынуу бешиктен башта. Билим адамдын канаты. Билим сатып албайт, аны казып алат. Билим дойго эшик ачык. Билим жашоо чырагы, өнөр элдин курамы. Билим эге шу тийген. Акыл денизден терен, билим тоодон бийик. Акыл ашбайт, билим тошбой. Акылы бар билимди самайт, акылы жок кийимди самайт. Ананып кетейин неберелерим. Анда
Балам, сен бізге ыр оқып бересің бе? Же ырдап бересің бе? Ооба, чоңе. Ой, Азамат. Мен қырғызмын. Зайырбек Ажиматов. Мен қырғызмын. Сатылбаған, сатпаған. Мен қырғызмын. Бабанарқын сақтаған. Ата жұртқа жасасам деп бір емгек, әр күн сайын жон қазатқа аттанам. Мен қырғызмын. Асман жерге жашташмын. Езелкімін, келечекмін, мақсатмын. Қылыдағы қайшайғанын қалабайым, қырчылдаған қырғыз деген жақшы аттын. Мен қырғызмын, түгінерді түтігін. Мен қырғызмын, жоқ болырды күчігін. Мен қырғызмын, тарихым бар, телім бар, мезгілдің да ой чүнкірін түзігін. Мен қырғызмын, жөнікөймін, ұлумын. Мертен пеген ечен азап, ұлумын. Қылымдарға ұлап кетер дағыда, қырғызмын мен әрманазғы мұн-мұн. Рахмат, рахмат. Азыр, балдарым, апаңардың бейімен қоштоп кетсеге? Жарық нұр құтман жолдыздан, жалын бей шыққан қырғыздан. Аталып қырғыздан бардығына майрам бей, өрбі тапқан жалын жаш өтіп кетсе тағылбас, ер жігітке шаймаша, ергі пейлі қарындаш. Ергі пейлі, ергі пейлі, ергі пейлі, ергі пейлі. Шұңқырғана таққандай, ұшып бара жатқандай, талпыналы жарышқа тай тұруны чапқандай, қандай адамдың тұра талбай жүріп құлқынан, жалпы тегіз билесек жалындасын ынтына. Тілектен күйіп жанып күн өткөн, жаның барда өчіргі жалыныңды жүрөктөн. Шарапат бұл дүйнөдөй шаңға қосыл сүрдөбөй, қантип чыдап турасың қарап четте бийлебей. Ергі пейлі, ергі пейлі, ергі пейлі, ергі пейлі. Шұңқырғана таққандай, ұшып бара жатқандай, талпыналы жарышқа тай тұруны чапқандай, қандай адамдың тура талбай жүріп толқынат. Жаралған бей жалындан, шат өмірді жарық бол, шам шырақтай жағылған. Күлкіненен жашарып, күн балары қаталып, билеп қары жашыз, бір құмарға баталып. Баталып, 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 баталып. Шұңқырғана қаққандай, ұшып бара жатқандай, талпыналы жарышқа тай тұруны чапқандай, қандай адам кем тұра талбай жүріп құлқынан, жалпы тегіз билесек жалындасын ынтымақ. Қандай адам кем тұра талбай жүріп құлқынан, жалпы тегіз билесек жалындасын, жалындасын, жалындасын ынтымақ. Рахмат, барыңыздарға чоң рахмат. Ушу улуу кыргыз элибиздин, ушу биздин кийинки муундарға өзүбүздүн үрп адатыбызга, салт санабызды үйрөтүш үчүн ушул маарекени баштап ачып берген биздин инсандарга аябай чоң рахмат, таазим кылабыз. Аябай барыңыздарга рахмат. Муратовдордун үй бүлөсүнө ыраачылык билдирелик. Ырдын пири ырыспай демекчи, ыр белек менен келген дагы бир таланттууга кезек берели. Мунарбек Абыкеевди Ырыспай Абдыкадыровдун ырлары менен тосуп алалы.
Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы бүгүн биздин көрөрмандар уюштуруп, ошол элге тартылып аткан жалпы уюштуруучу жамаатына ыраазычылык билдирем. Кыргыздын каерде болсо дагы кыргыз экенин унутпайлы деп. Келиңиздер анда ошол ырдын бир ырыспай деп ырыспай кайыбыздан ырларын аткарып берейин, кабыл алып коюңуздар. Су жаңыртып алатонын чылғасын, суқтандырдың адамдардың қилағасын. Жаз жадырап мен турамын суғын сағайып, жастан неге келмей қойдың қымбатым. Жазда неге келбей қойдың қымбатым. Дарақтағып түркін бөмі сырғағасын, суқтандырдың адамдардың қилағасын. Жер жап-жашыл менің өңім кегер сағары, жайда неге келбей қойдың қымбатым. Жайда неге келбей қойдың қымбатым. Екі жүрек бири-бирин тыңдағасын, елжірешіп, етшілешіп жырғасын. Керемет бар сендей қышты жағай қылған, келші қыш шілдеде қымбатым. Келші сүйер болсын қымбатым. Керемет бар сендей қышты жағай қылған, келші қыш шілдеде қымбатым. Келші сүйер болсын қымбатым. Келші сүйер болсын қымбатым. Рахмат. Мунарбек Абыкеевке кол чап коюңуздар. Рахмат. Кийинки жұп Касымовдордун үй бүлөсүнө бир кол чап бериңиздер. Алдыңыздарда Касымовдор. Апа, чүкө кимдин оюну? Чүкө абалтан кыргыз элинин көп жылдардан бери кылымдарды карып келаткан биздин улуттук оюн. Кызым, кыргыз деген бизбиз. Биз улуу элбиз. Түптүк көп жылдан берки тарыхы бар. Биз сыймыктана турчу, биз касиеттүү элдин укумдарыбыз. Биз Манас атанын урпактарыбыз. Биз Чыңгыз атанын урпактарыбыз. Кайың барбы? Кыргыз балта чаппаган, кыржон барбы? Кыргыз сөөгү жатпаган. Кылымдарга калтырбастан жойгондо касиеттүү кыргыз ата сактаган. Касиеттүү Манас ата кыргыз элин сактаган. Апа, Манас жөнүндө айтып бергизчи. Манас биздин кыргыз рухунун туу чокусу, кыргыз элинин энциклопедиясы. Айың менен күнүңдүн тирөөсүнөн бүткөндөй, асман менен жериңдин ширөөсүнөн бүткөндөй. Балдарым, Манас баянын Манасчы байкебизден угалы. Атпай кыргыз элимде, ок
санасы белінде, қалбыр өпкі жез қанат, желде көлік минген ат, қызыл қырға қолында, қармашқандың жолында, кигендері қандағай, қимылдары шамдағай, шалдырға кесте байлаған, жо жаранын шайлаған, қасашқан қалың жо болса, қара барчын айланған, балдары батыр қырғыздың, өргенде бүйін оңдошқын, көчкенде төсін омдошқын, келінгер кешпақ кен сору, келіні соның қырғыздың, қызылдан киген күрмөні, қырылдай таққан түймөні, жашқайыңдай бұралған, талчыбықтай суналған, құлаштап чачын тарашқан, ақ қалпақты қызыл чоқ, олғанына жарашқан, қызыл бетті қымча бел, қыздары соның қырғыздың, белдемчесін байлаған, қыңқылдаған балдарға, қымыз беріп, сүт беріп, қандырыла айлаған, кемпері соның қырғыздың, нарқты сөзі жарайтқан, ақиқат кебін тағайтқан, батасы жұртты байытқан, барын білген тарықтың, қарысы соның қырғыздың, телегейі теп-тегіз, жері соның қырғыздың, өзөгін берсе өздесе, ошал ел ғана соның қырғыздың. Аққан күмбезге жөніп, Құрманбектің қаласына келе жатқанда, Қанышай күніге мұнараның басына шығып барып, тұш тарапқа дүрбе салып, хандан қабар болбаған соң, ақылынан танып, киімчен жатып, табыттай қатып жүрделе. Ошол күні да дүрбе салып отырып, бір топ жан келе жатқанын көреді. Жақындап келгенде аққан екенін таныды. Қанышай Құрманбекті түйі болса көріп, егер өлген болса көміп, келе жатқан шығар, амандығын, жақшылығын аяшым аққаннан ұғайын, деп қырық қатын менен шыға қалып, аққанға қарап ұтырашып, Құрманбекті сұраған жайы. Айқиядан тамабы, алтын айнек нұр жүзі, аққан ая шаманбы, хан Құрманбек досыңдан бил алдың бы қабарды. Күн қиядан тамабы, күміш айнек нұр жүзі, аққан ая шаманбы, ардақтап сүйген досыңдан ей, алдың бекен қабарды ей. Кереметті жан елің, керекте шаққан хан елің, бақты сенар деп далайдан, бағынчу елің далайдан, алтын болу ақ тойғыт, нарым аман бар бекен, айчылықтан көрінген, мұнарым аман бар бекен, авалы қандай болды деп, сұрарым аман бар бекен, күміш болып көк тойғы, мұнарым есен бар бекен, күйетің қандай болды деп, сұрарым есен бар бекен, көлі саябан, мұнарым есен бар бекен, күйетің қандай болды деп, сұрарым есен бар бекен, көпчіліктің көрінген ей, қандай күнді қалды екен ей. Тері болса келет деп, тілегіңді берет деп, өлгін болса жалғызым, айтып қойғын анығын, өзің келе жатқандан, алысқы жолдан таныдым, баштағыдай бейлің жоқ, басы қыра қалыбың, баш көтербей мұңайым ей, ашығыра қалыбың ей. Хан Құрманбек досыңды, тірі болса көмдің бі, яны қойсы досыңды, уғызғаны келдің бі, қорқсы жүрек айрылбай, қолдан кеткен айрылбай, сүйісі маңдай жарылбай, кеткендер қайра табылбай, мен қайғылы шырдығын, асыл түріңе керің ей, қандай күнді қалды екен ей. Анығылы өлсі жалғызым, маял ділі болсын мен бейбақ,
арқамда тұра тайлансам бары менің намысым адамдың қылар ішігі алғанынан айрылып ары жоқ жесір атығып ары жоқ жесір болғыча ару атқа қонғыча жесір қалып жазығын тартып жүргінші жаман жерге қор болып жазығын тартып жүргінші жаман жерге қор болып жалдырап ыйлап жүргінші артқа чачым тарайын ажалсыз өтті қалайын ақырет кеткен жалғызым арқасынан барайын ары жоқ жесір атығып кімдің көзін қарайын ару жесір болғыча ары жоқ атқа қонғыча жаман жерге қор болып жалдырап ыйлап жүргінші жаман жерге қор болып қолбұтқа қалып жүргінші ошондо қаныша жоқ дегенден тірпетіп у ичкенде шылық етіп таранчыдай тірпірап анда санда тырқырап анындағы қырқатын жалпылады зырқырап айласы кетіп ыйлақтап пандан ыйлап бұрқырап жанындағы қырық жігітей жалпы күрді чұрқырап анық өлгөн мекенде арқасынан кетем деп үйің қарай үгіліп үшті қылып үгіліп үш көрікті қара деп үшті қылып үгіліп кейішінен ойлон тот керегенің башында қыны менен жайлаған сұру алып табынан ажалынан табынан андан мұрда жан кетіп қаныша жатып қалды Мына балдарым, Манас эпосынан кейін Қырғыз елінің кенже эпостарының бірі болған Құрманбек Батыр жөніндегі Құрманбек эпосынан Айнура Эжеңердің үзіндісін ұқтыңар. Игілік қалайбыз, ыраазычылык билдиребиз. Жақында бол өткөн Кыргызстандағы Кош Жылдыз теледолбоорунда дагы лауреат болуп келген Гүлшайыр Мурзабаева эжекебиз жана ошондой эле Нурлан Атамырзаев Кош Жылдыздарды тосуп алыңыздар.
экенсиң анчейин өзүң суро салбасаң мен кашкантип сербейин ай күйдүргүн ай күйдүргүн ай күйдүргүн кантейин ай күйдүргүн ай күйдүргүн ай күйдүргүн кантейин ай күйдүргүн кантейин. Бүгін өзгөчө мынандай жакшынакай иш-чарада сиздер менен жолугуп отурганыбызга кубанычтабыз. Келем сезип ата журттун мыйыктыгын, өзүңө кылбасам дейм түйшүк чыгым, өсүүңө кошкон салым болор беле, өз уулум чыкса эгер менден кыйын. Элимдин тилеп турам пейил ыркын, бүлүнөм түйшүлөмүн кетип тынчым, сүрөгөн болор белем мекенимди, өз кызым апа болсо менден кыйын. Азыр алдыңыздарга дагы бир таланттуу үй бүлөлөрдү чакырабыз. Кошчубек Сулаймановдордун үй бүлөсүнө дүркүрөгөн кол чабуулар болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Биздин бүгүнкү үй бүлөлүк таймашка кош келиңиздер. Манастан алган сабакты үйрөнүп бир топ санаатты тизе бүгүп ийилип калкыма айтам саламды. Ассаламу алейкум, калкым амансыздарбы? Кыргызымды сүйөмүн, кыргызым деп күйөмүн. Кутмандуу кушубак кечиңиздер менен, баарыңыздар менен бүгүн көрүшүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Жигитке 70 өнөр аздык кылат демекчи. Биздин кенжетайыбызды Манастын бала чагынан өзүндү айтып берүүгө чакырабыз. Канекей, Байман уулум, Манас айтып берчи. Күндөн күн өтүп, күн мезгили келиптир. Айдан ай өтүп, ай мезгили келиптир. Ошол кезде Манас 7 жашы толуптур. Мунун аты чоң жинди, Манас аттын ким билди? 40 баланы 40 үйдөн Манас жыйнап алыптыр. Чоң Алтайга талаага жолду боюн салыптыр. Карагыттай Манжуудан 80 бала келиптир. Сез көрсөтүп 40-на 80дешип калыптыр. 80-нин ичинде бос калмактын чоң улу Манастын жолун торгоду. 80 бала оңбоду. Кызы талак бурут деп, бул буруттун балдарын чуркуратып бурут деп. Улум, баракелди, азаматсың. Элдин келегине жараган, элдин уулу, элдин кыздары болгула. Балдарым, кыздарым, мына силер кыргызстандыксыңар, кыргызсыңар, кыргыз тилин унутпай, кыргыз тилинде сүйлөп, дайым ушинтип, эл кызматын кылып, кыргыз боюнча жүргүлө. Рахмат апакем. Анжелика, кел анда илгертеден ойнолуп келген кыргызымдын ыркесесине. Ыркесе ойносо кандай дейсиң? Ойносо ойнойлу. Келиңиздер. Биз Кыргызстанды сагындык. Анжелика, сен Кыргызстанды сагындыңбы? Мен дагы сагындым. А сиздер сагындыңыздарбы Кыргызстанды? Атаке, келиңиз анда. Сиз дагы Кыргызстанды сагындым деп жүргөн элиңиз. Анда бизге ыркесе ырдап берсеңиз. Кушу мырза, ырдап берейин. Кушу мырза, бала чагыбызды эстеп, ыркесе ойночу элек го. Ошондой кылып анда кыскача болсо дагы ыркесе сунмакчыбыз сиздерге жарыш болгон турат. Макуландар берейин, Чырар Айталиевдин нарындан жазган салам катын ырдайлы. Жаш элек шайыр шаттанган, алыска сапар аттанган, кыймылдап поезд бараса, кылыгырып көздөн жаш тамган. Жөнөдүм нарын калага, ынагым сенсин садагам.
Жүзімдөй бешеп мөлөт еткен оу, жүзіңдөн сенин садағам. Жүзімдөй бешеп мөлөт еткен оу, жүзіңдөн сенин садағам. Ай, ой, ей, нарындан жазған салам хат. Ебале, рахмат атакелеріңізға. Эми кезекти силерге беребиз. Ажарлуу аял адамдын периштеси, акылдуу аял эркектин шериктеши демекчи. Апаке, 8 мартка карата жалпы апаларга ырыс да бербейсизби? Албетте. Рахмат. Жалпы апаларды, эжелерди, кыздарды келе жаткан 8 март майрамыңыздар менен куттуктап, энекем деген ырдап берейин кыздарым. Макул. Enekем, enekem, enekem, kemi be sırısın berekem. Men dağı orubay jüröyün ay, orubay jürögür sen esen. Men dağı orubay jüröyün ay, orubay жүрөгөр сен эсен. Ебале. Кырсыктан колдогон тумарым, кыйшайсам түзөтүп турарым. 40 жылы кабарсыз кетсем да мен кыйкырып алдымдан чыгарым. 40 жылы кабарсыз кетсем да мен кыйкырып алдымдан чыгарым. Энекем, энекем, энекем. Ебале, азаматсыз апаке. Эми кезекти кыргызымдын илгертеден айтылып келген макал лакаптарын айтышса кандай дейсиң, Анжелика? Канакей айтышкылачы? Макал лакаптарга сөз берет экенбиз. Ана бизден баштасак. Жылуу сүйлөсөң жылан ийинен чыгып дерди. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Мен дагы билем. Канакей? Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом таза болот. Ебале. Жакшы таап сүйлөйт, жаман каап сүйлөйт. Атаке. Жакшы атка бир камчы, жаман атка бир камчы. Кабылдайбызбы? Кабылдайбыз. Айткылачы дагы? Энесин көрүп, кызын ал, эшигин көрүп, төрүнөт. Кыз бар үйдө кыл жатпайт. Эбале. Мен дагы билем. Канакей? Ат адамдын канаты. Молодец. Кийинкисин Жакшы сөз жан эргитет, жаман сөз жан кейтет. Эң жакшы. Анда кийинкисин Баямандын ырына сөз берсек, Баяманга берсек. Аталардын ырына, Аталар бар, биз бар. Аталар бар болуңуздар. Канекей Баяманды коштоп, музыка берип коесуздар. Аталар аман болуңуздар. Билбей канча кетирсиң ката. Барын бирде кечирдиң ата. Аламда экенин жүрөгүң менен бакыт тилеп бересиң бата. Анан сайын ойго батамын, азыр менди өзүң атамын. Бактылымы чындап анткени, баласымын сендей атанын. Дилегим атам,
байлығым төрөмүн атам. Сізді жақшы көрөмүн ата. Асқазон менен адыңдан сенин, апа менен жүз ашып жаша. Билемге ойго саламын, бир себеби мен косанамын. Өзгөрүлүп ата болсом да, өзүң үчүн дале баламын. Дилегим атам, дилегим атам, мен солукта узак жашачы. Кубатым атам, кубанычым атам, өмүрүмдү сенсиң баштадым. Дилегим атам, дилегим атам, мен солукта узак жашачы. Кубатым атам, кубанычым атам, өмүрүмдү сенсиң баштадым. Өмүрүмдү сенсиң баштадым. Дилегим атам, дилегим атам, мен солукта узак жашачы. Кубатым атам, кубанычым атам, өмүрүмдү сенсиң баштадым. Дилегим атам, дилегим атам, мен солукта узак жашачы. Кубатым атам, кубанычым атам, мен солукта узак жашадым. Өмүрүмдү сенсиң баштадым. Баракелді. Азаматсың Байман. Азаматсың улум, азаматсың. Азаматсың Байман, баракелді. Ыр кеседе біз жеңдік деп ойлаймын. Жоқ, біз жеңдік. Жоқ. Ошондо ата, апа, қандай шешім шығарабыз ошондо? Қандай қылабыз ем атасы? Ким жеңді ғана? Бұлар талашқа түшіп қалышты. Қандай қылабыз? Балдарым, бұл жерде біз бір үй білөбүз. Демек, бұл жерде үй білө жеңді, ынтымақтық жеңді, тыныштық жеңді. Бардығыз жеңдік. Мақұлсыңар бі? Мақұл бозанда. Эми кыргызымдын кичине бир илгертеден бийленип келген биз бийлеринен бир бий да даярдаганбыз анда. Мақұл десеңиздер бий бийлеп беребиз сиздерге. Азаматсыңар, канаке эмесе бардығызға касиеттүү кыргыз элимдин Кара Жорго деген бийине барыңыздарды чакырабыз. Мекенден алып болсақ та, қанекей, бардығыз билеп. Азаматсыздар, қанекей. Оп, баракеттік, баракелді. Биге шыңғындар, қағыршылар.
жеңемди кара жорго бийлеңиз той десе да койбоңуз кош жүрөктү шаттыгын дал ушундай тойлоңуз келедериди сыңайга мындай шаттык уңайда ойноңуздар агайын бийлеңиздер мындайда Азаматсыңар балдарым, кыздарым, кыргыз элим бар болуңуздар, биз сиздерди жакшы көрөбүз. Алдыңыздарга кийинки катышуучуларды чакырабыз. Асановдордун үй бүлөсү, санаторы Гүлжигит Сатыбековдун аткаруучулар Асанов Талабек жана Калманбетова Гүлнар эжекебизди тосаңыздар. Санаторы. Азаматты ыргылган айбата болот турбайбы ошондо күнөөлүң аята болот турбайбы чаман жүрсөң ичинен ай капа болот турбайбы Берекең ай апа болот турбайбы Үйүмдөгү базарың ай бала болот турбайбы Көзү ачып жумганча Yaşalı bir dostum Ömrüm barada Kimlikte adamlar Birbirine amanat İşte bölüngön Ay böbek bola turbaydı Ağasın ayisi Ay gölük bola turbaydı Ay özüm olup durmaydı Gözümdür yarayı Ay bölüp olup durmaydı Arıqanda veririk Ay yermek olup durmaydı Benim tosuğa İştegen kakalı yol Çakşı çöyle buyduğa Tübölüktü carındı Alıp başka suyuğa Жалын қамда тоқтама Сай өмір бола тұрбайды Назиктегі назиги Ай көңіл бола тұрбайды Жанының ай қоңшы бола тұрбайды Жанында ай досың бола тұрбайды Балалығын гүлдік той, ай есте қала тұрбайбы Үмірісті бұл денең, ай
жерде қалып турбайды өмір сұлу менің ай жерде қалып турбайды элең ай елдер қалып турбайды. Азаматсыздар, бар болыңыздар, жандуу аткаруу болду, бардыңыздар, байкадыңыздар. Эмесе кийинки кезекте жагымдуу ырларга берелик. 3 буроо, жалгыз тек 3 кылгомуз. Чертилбейт, күүгө келбейт, чебер колсуз. Оп-оңой көргөн көзгө жөп жөнөкөй, мунунда өнөрү бар, айтып болгуз. Алдыңыздарга булбул үндүү сахна жылдызы, көптөгөн кароо сынактардын катышуучусу Гүлбара Батырбекованы тосуп алыңыздар. Гүлбара Батырбекова эжекебиз болду, рахмат. Ал эми кийинки конкурсантыбыз Турдашевдардын үй бүлөсү. Ата, биз качан Кыргызстанга барабыз? Кыргызстанга жакында барабыз, балам. Биз эмнеге Москвада жашап калганбыз? Балам. Кана эле биз деле Кыргызстанда жашап, өзүбүздүн абадан дем алып, өзүбүздүн суудан ичип, өзүбүздүн мекенден өтөрү, өзүбүздүн мекенге жетери барбы? Айлык маяна жетишсиз, жумушсуздук, аз болсо да иштеп бутка туралы, үй жай куралы, силердин келечегиңерди түптөйлү деген ниет менен Москвага келип калганбыз, балам. Жомок айтып бериңизчи. Макул, балам. Жомок эмес, сага кыргыз эли жөнүндө айтып бергем го. Ошодон кыскача айтып берейин, балам. Кыргыз деген кылын карткан тарыхы бар улуу эл. Кыргыз эли ар дайым атылуу бийик, баатыр кыял, арстан жүрөк, курч мүнөз эл келет. Кыргыздын кыргыз болуп сакталып калышына Баатыр Манас атабыздын салымы чоң. Ар бир кыргыз өзүнүн тарыхын, маданиятын, тилин, үрп адатын билиш керек. Силер Москвада окуп билим алсаңар да кыргыз тилин унутпашыңар керек. Жети атаңдын кимин бил, жети элдин тилин бил. 70 аалам суктансын, 700 түрдүү билим бил. Эмне шундук билсең да, эмне тилин кыйын бил. Умар, сен кыргызча билесиңби? Ооба, билем. Манас айта алам, атам үйрөткөн. Манас айта аласың, балам? Кана ошо Манасты айтып берчи, мен микрофон кармап берейин, а? Кел. Күндөн күн өтүп, күн мезгили келиптир.
Айдан айтып, ай мезгили келиптир. Ошол кезде Манас жетиге жашы толуптур. Мунун коюлган аты чөнчүндү, болкогон жапшаш баланын. Шерекеним ким билди, бала чачур капшашкан жок. Бешке чыйга келгенче беренин Манас баскан жок. Чакырган аты чөнчүндү, мунун чын Манас атын ким билди. Куюп турган жок болду, кулду кыргыз ичинде. Мындай тендик жок болду. Ай баракелде балам, бул Манасты үйрөнүп алган турбайбы Азамат? Эмир, мынан карачы, акең Манас айта алат экен балам. Келчи мына жака, келчи. Сен эмне кыла аласың? Акмунгую, аскаржолу, тавала, эйбизи, жаным бейбаба, сасызгым, ава тосун экендеп, састап кейди, биздин ата бабалап. Агалай бе кызы, араты жолда, окондой бе осы бе, остақтың қолында. Ай Азамат балам, отур. Бул балам дагы киминде жаттап алган турбайбы? Ай Азамат. Ата, Москвада бизден башкада кыргыздар көппү? Балам, тилекке каршы көп. Иштейли, эмгектенели, үй жай куралы, бутка туралы деп, биз сыяктуу эле көйгөйдүн артынан талаалап, бөтөн эл бөтөн жерде ар түрдүү тагдырга туш болуп жүрүшөт да. Жашоо, турмуш кимдин маңдайына кандай жазылган болсо, ошол турмушту көрөт экенбиз балам. Бизге жараткан ушул Москва шаарынан ырыскы жазып койгон экен. Ушул жактан ырыскы таап, эмгектенип жашап жүрөбүз балам. Силер орус мектебинде окуп, орусча билим алганыңарга карабастан, кыргыз экениңерди унутпай, кыргыз экениңерди дайым билип жүргүлө. Бөтөн эл бөтөн жердеги ар бир мекендеште жараткан жамандыктан оолак кылып, ар бирине амандык, ден соолук берсин деп тилейт элем. Анда мен ушул мекендештердин тагдырына байланышкан тагдырлар деген ырымды аткарып берейин, кабыл алып коюңуздар. Тагдыр бар туулуп өскөн жер алыста, тагдыр бар баласынан эн алыста, тагдыр бар басса турса балам деби, жол карап баласынан эн алыста. Тагдыр бар чаң үйлөнгөн жар алыста, тагдыр бар бешиктеги бала алыста, тагдыр бар ашыкты каңар балышып, сүйгөнүн сүйүп жүргөн жан алыста. Тагдыр бар алыс балам арабызда, тагдыр бар бир жыл иштеп арабызда, тагдыр бар куса болуп ата энеге, мээримге суусап турган бала алыста. Тагдыр бар өмүр өткөн талаала бей, тагдыр бар өз бактысын таба алаты, тагдыр бар тирүү келип иш издешип, табыты кеткен жүрөк жаралап эй.
Taqdır бар kuryer bolup aratkan ey. Taqdır бар ömür ötkön abaktan ey. Taqdır бар taza işte bağışteşip tartınbayt adal emgek tamaktan ey. Taqdır бар moyun sungan жазмышкаң ey. Taqdır бар getem degen jaz çıksan ey. Taqdır бар tili dilin unutuşup jaygaşıp orun alıp alışkan ey. Taqdır бар kim bir ögö akça göy göy. Taqdır бар tamak tappay açka göy göy. Taqdır бар üy bülösü birge bir ok. Balasın baktır albay bakça göy göy. Taqdır бар 30 жылдап көп жашап ey. Taqdır бар ene tilin dаңташат ey. Taqdır бар игілікке жетішішіп, Қырғызды даң азалап даң ташат ей. Taqdırlar genem bolsun, кең болсын ай. Taqdırlar жақшы болсын, тең болсын ай. Taqdırlar қайда болбо, қырғыздарым. Bir bolup birbirine dem bolsun ay. Taqdırlar qayda bolbo Kırgız elim. Bir bolsun birbirine dem bolsun ay. Taqdırlar tereң bolsun, teң bolsun ay. Kırgızlar qayda bolbo bar bolsun ay. Өзгөчө жұп болған Асқат Турдашевтің юбилейсіне бір қол жауап қойыңыздар. Азыр алдыңыздарға Ырбелек сыналы Айдарова Нуржамал эжекебиз менен Мусабекова Гүлжамал эжекебиз. Бақыт бұл жерде
элим жашагын ошолор бат келип чынарынын таласын ысык көрүп бишкегин жаша элим жашагын жаша 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 нартуу элим жаша 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 көрдүү жерим жаша 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 улуу журтум жаша 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 улуу журтум жаша 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 менин элим жаша 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 кыргыз элим Сіздерді атайын құттықтап, конкурсанттарды құттықтап келген ырчы жігітімізді мен бұл жаққа шақырайын. Бір қолша берсеңіздер алдыңыздарда. Арген Қуанышбекұлы деген жігітімізді. Арген Қуанышбекұлы. Ассалаумағалейкум, майрамыңыздар құтты болсын. Аққудай бойың суналып, ақ халат кисең буралып, ақ бетің сенің мөлдірей, тай мөлдірей. Ақ мүңгісім ал, ақ мүңгісім ал, ақ мүңгісім ал нұрданып. Ақ бетің сенің мөлдірей, тай мөлдірей. Ақ мүңгісім ал, ақ мүңгісім ал, ақ мүңгісім ал нұрданып. Ақ балықтай ой чубалып, ақ көйлек кисең буралып, ақ денең сенің мөлдірей, тай мөлдірей. Ай берісім ал, ай берісім ал, ай берісім ал нұрданып. Ақ денең сенің мөлдірей, тай мөлдірей. Ай берісім ал, ай берісім ал, ай берісім ал нұрданып. Ақ жолық тұрсаң салынып, ай нұры сағағылып, ақ тамағың ай мөлдірей, тай мөлдірей. Ақ бермет алсаң, ақ бермет алсаң, ақ шуруң алсаң дағыңды. Ақ тамағың ай мөлдірей, тай мөлдірей. Ақ бермет алсаң, ақ бермет алсаң, ақ шуруң алсаң дағыңды. Ақ бермет алсаң, ақ бермет алсаң, ақ шуруң алсаң дағыңды. Ақ тамағың ай мөлдірей, тай мөлдірей. Ақ бермет алсаң, ақ бермет алсаң, ақ шуруң алсаң дағыңды. Рахмат, разылық білдіреміз. Ал эми қалыстар жиынтық шығарғанға чейин бұл жаққа құттықтап келген инсандарды чакырып алалы. Куш убак кутманды кечиңиздер менен, урматтуу мекендештер, достор, ушундай керемет кеченин катышуучулары. Бул жерге карап отуруп,
эл ичи өнөр кенчи десек жаңылышпайт экенбиз. Ар бир үй бүлө өзүнчө бир керемет, өзүнчө бир сонун кыялдарды тартуулады да. Мен башынан бир дем менен отуруп, бир дем менен аягына чыктым. Эмне демекмин? Бар болсун, аман болсун биздин кыргыз элибиз, биздин кыргыз талантыбыз, биздин кыргыз салт санаабыз. Барамыздар менен. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүн жакшынакай майрамдын катышуучулары, майрамды колдоп келген бүгүнкү колдоочу инсандар, Кутман Кушубак кечиңиздер менен. Мана жаз майрамы менен кошо жаңы долбоор Москвада дагы бир жаңы долбоор ачылды. Анын автору баягы эле биздин таланттуу, ар тараптуу таланттуу кызыбыз Шайыргүл Мурзабаева. Таланттарга тазим кыламын, талантыңыздар ташкындай берсин. Алыста бөтөн элде, бөтөн жерде жүрсөк дагы өзүбүздүн кыргыз салтыбызды, тарыхыбызды, наркыбызды унутпай элге тартуулап атасыздар. Ар бириңиздерге ден соолук, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Гүлшайыр Мурзабаевага эң чоң ийгилик, башымды ийип тазим кылам, азаматсың. Россия жеринен нан таап, үй бүлө багып, ошол эле мезгилде кыргызстанга ада салтын, үрп адатын, маданиятын, адабиятын өркүндөтүп, туылган жердин топурак алтын деп кыргыз жыттанган ырлар менен кыргыз туусунун алдында кыргыз түндүгүн бийик көтөрүп, коломтого от жагып, руханий азык тартуулап, бири-бири менен ынтымактан биримдикти билдирип, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, мына бүгүн баарыбыз ушул жерге 70 адам келсе 7 кызыр, 7 адам келсе 1 кызыр деп бириктирген маданият чөйрөсү, музыка алкагы бүгүнкү майрам кут болсун. Андыктан пейилибиз түз, ниетибиз калыс, дилибиз таза болсун, баарыңыздарды жаратканым колдосун. Саламатсыздарбы? Сары сана ойго калыс, сарамжалдуу сөзгө калыс, уурта акылга уучу акынга толгон кыргызстандык мекендештер. Өткөн күндүн өбөгү, жакшы жышаан жөлөгү, ташыр кабас туягы, таттуу турмуш булагы болгон замандаштар, амансыздарбы? Бүгүн Кыргыз диаспора кеңешинин алдындагы маданият бөлүмүн жетектеген Гүлшайыр кызыбыздын өнөр баккан үй бүлө аттуу проектисине жалпыңыздар дагы бир жолу кош келипсиздер дейли. Өнөр баккан үй бүлө, өнөрдү кыргыз сүйгүлө. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүн өнөр көрөрмандары. Жараткан өнөрдү тандап адамга бере турган болсо, ал эми бүтүндөй бир үй бүлөгө өнөр берүү бул чоң бакыт жана чоң бийиктик дейм. Ал эми ушул өнөрлөрдү элге тартуулап алып чыккан биздин Шак эжебизге дагы чоң ийгиликтер. Өнөрлүү үй бүлөлөр дайыма бактылуу болсун, баарыбызга аманчылык тилеймин. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум, кадырман кыргыз калкым. Ата бабаларга биринчи мактоолор, даңктоолорду айтышыбыз абзел экен, анткени бул жерде көрүп отуруп, өзүнчө суктанып, мындай толкундануу болду, анткени алар ошончо кыйынчылык жол менен бизге үрп адаттарды, каада салттарды сактап келип, ушундай чоң мээнет кылыптыр. Бизде дагы отуруп ушундай сезим келди. Бизге да өтө чоң улуу милдет жүктөлүптүр. Ушул кийинки муундарга өзүбүздүн ыйманыбызды, өзүбүздүн үрп адат, каада салтыбызды таза сактап, кийинки урпактарга өткөрүү милдети турат. Ошон үчүн баарыңыздарга, үй бүлөңүздөргө жакшылык болсун, дайыма жакшылыкта көрүшөлү, Кыргызстан өнүккөн өскөн мамлекет болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Сценага чыккан үмүт бар эле, ырдан баштаса, сөздүн ар жагынан баштаса, акындар чыккандай эле болуп элестеттим. Негизи эле кыргыздарда улуу сөз бар, көч бара-бара түзөлөт деп коет. Мындан 10 жыл мурун, 15 жыл мурун ондай көрүнүш такыр жок эле. Бүгүнкү күндө Москванын чоң ортосунда ушундай килейген мааракени эл аралык деңгээлде Кыргызстандын алдыңкы телеканалларынан көрсөтүлчү демилгени Гүлшайыр эжеке биздин алдыбызга кайрадан тартуулап турат. Жаз алды менен жаңы долбоор башталды. Кыргыз жааматы, Кыргыз диаспора кеңеши баардыгыбыз ушул жапатырмак бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып долбоорду колдойбуз. Кудай буйрса долбоор ийгиликтүү болот деп ишенебиз. Кыргызстандан аттуу баштуу эжекелерибиздер келип колдоп берип атат. Биз Москва жааматы өзүбүздүн деңгээлде биз дагы колдойбуз. Ана кур келген жокпуз, ошо биз сунушталган
мекендештерге ыраазычылык кат ала келдик элек, уруксат этсеңиздер окуп туруп тапшырып коелу. Ыраазычылык кат улуу элибиздин маданиятыбыздын уюткусу болгон улуттук бай руханий мурастарыбызды сактоого, дагы байытып, өркүндөтүүгө, келечек муунга анын уюткусун калыптандыруу менен муундан муунга өткөрүп, өлкөнүн аброюн эл аралык аренага көтөргөн ак кызматыңыздарга урматтуу Эрматова Алтынай Маметтеминовна сыйланат. Сиздерге Кыргыз диаспора кеңешинин жааматынын атынан ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин иштериңизге албан ийгиликтерди каалап, үй бүлөлүк, бейкуттуктуу, тынчтык жана бакубат турмуш каалап кетмекчибиз. Кыргыз диаспора кеңешинин жааматы. Урматтуу Жороева Майрам эжеге тапшырылат. Жороева Майрам эжекебиз. Мадалиев Тынчтыкбек Рахманалиевичке тапшырылат. Ыраазычылык билдиребиз. Жалпы ыраазычылык иретинде келип, элибизге жакшынакай сөздөрдү айтып, колдоп келгениңиздерге чоң рахмат, бар болуңуздар. Бактылуу, таланттуу үй бүлөлөрдү, бардыгыңыздарды бала чакаңыздар менен бул жака чакырып алалы. Жана ошондой эле Токсонбаевдердин үй бүлөсүн чакырабыз. Муратовдордун үй бүлөсү. Алдыга келебиз, келиңиздер. Жана ошондой эле Касымовдордун үй бүлөсүнө. Жана ошондой эле Сулаймановдордун үй бүлөсү. Сулаймановдордун үй бүлөсү. Жана ошондой эле Асановдордун үй бүлөсү. Асановдор, келиңиздер. Өзгөчө жакшынакай ыр менен чыгышкан Асановдор. Жана ошондой эле Аскат Турдашевдин үй бүлөсү. Турдашевдордун үй бүлөсү. Алдыңыздарга чакырабыз. Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөсү, Кыргыз диаспора кеңешинин орун басары, 10 китептин автору акын Зарыл Өмүралиева эжекебиз. Жана ошондой эле Кыргызстандан атайын келген Түрксойдун басма сөз сыйлыгынын ээси, маданияттын мыкты кызматкери, ЛТР телерадио корпорациясынын теле алып баруучусу Айбек Асанбек уулу. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясында элчилигинин кеңешчиси Байымбетова Гүлбарчын Сулаймановна эжекебиз. Эжекебиз жок, Эмгек социалдык камсыздоо жана Миграция министрлигинин Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгү жетекчинин орун басары Мамбетова Майрам Жалаловна эжекебиз. Кош келипсиздер. Жана ошондой эле театр жана кино актрисасы Жаңыл Асанбекова эжекебиз. Жана ошондой эле бүгүнкү иш-чарабызда долбоорду баштап алып чыгып аткан Гүлшайыр Мырзабаева эжекебизде. Ассаламу алейкум, амансыздарбы, ардактуу Алла толы кыргыздар, ардактуу туугандар. Бүгүн мынакей Москва жергесине келип, сиздерди көргөнүзгө чексиз кубанычтабыз. Мына ушу жараткандын дагы бир улуу күнүндө сиздер менен насиптеш болуп, жакшы бир иш-чарада отурганыбыз өзү чоң бакыт. Анан мен келип алып аябай таң калып атпаймынбы? Сырты Москва болгону менен ичинин баары биздин кыргыздар экен. Бар болгула, аман болуңуздар. Үй бүлө бул кичи мамлекеттин пайдубалы дейт Кыргызда. Анткени үй бүлө тынч болсо, мамлекет дагы тынч. Ошондуктан алыста жүргөн мекендештер, туугандар, сиздерди көрүп аябай биз сүйүнүп атабыз. Айрыкча мына ушу сахнага чыккан мынакей 7 үй бүлө чыкты. Чындыгында эле өтө кубандым. Мен чындыгында эле өтө кубанып, мынакей биздин чыныгы келечектин урпактары балдары менен чыгып, манас айтып, макал лакап айтып отурганы бул чоң жүрүлгө. Анткени
алыста мынакей Орусия жергесинде жүрсөңүздөр дагы биздин эне тилди унутпай, келечек урпактарга ушундай туура жол берген, ушул жердеги катышуучу ата-энелерге өзгөчө кол чаап колдоп коелучу. Баракелде сиздерге. Кутмандуу кечиңер менен жалпы мекендештер. Мына бүгүн келечеги кең, өзгөчө балдарыбыз үчүн керектүү чоң долбоордун биринчи ачылышына баарыбыз күбө болдук. Көчтү бузуу, ашуудан ашуу, дыңды бузуу бул биринчилердин эмгеги өтө чоң күчтүү, энергияны материалдык дагы, каржылык жактан дагы чоң каражат жумшагандары көрүнүп турат. Бул долбоорго шайырга мен терең ыраазычылык билдиргим келет. Катышкан бардыгыңарды мен жеңүүчү деп эсептейм дагы. Сынактын шарты менен орундарды Айбек мырзанан өзү жарыялап кетсин. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Барыбыз мына жакшынакай бир иш-чарага күбө болдук. Бүгүнкү долбоор, жаңы долбоор экен. Ачылышы менен куттуктаймын. Бүгүнкү катышуучулар үй бүлөлөргө барыңыздарга чыныгы биздин салтыбызды, наркыбызды, тилибизди барктап, балдарга татынакай кылып ушуларды тарбиялап аткан кезди көрсөтүп кеттиңиздер. Аябай барыңыздарга чоң ыраазычылык билдиремин. Саламатсыздарбы, мекендештер. Сиздерди көрүп жатканыма абдан кубанычтамын. Мен өзүм көп жылдан бери жашасам да Москвада, бирок мигранттарды жакшы түшүнөм. Анткени өзүм ушу 3 фильмде кыргыз аялдын мигранттын ролун ойнодум. Анан Кимиси мыкты өнөр көргөздү, ошонун балын кичине жогору койдук калыстар тобу. Ошондуктан жогоруда айттык, мынакей темир колубалар абдан жакшы даярданып келген. Биз азыр мынакей 69 упай менен темир колубаларды куттуктап коелу, кадырлуу коноктор. Кол чаап колдоп коелу темир колубаларга. Бүгүнкү сынакка долбоорго дем өрчү болгон, жанатан бери видеодо көрсөтүп атты. Биздин ишкер айымыбыздын атайын өзүнүн спа программа сертификаттары бар экен. Ошолорду дагы кошо тапшырып коелу, дипломдор менен кошуп. Рахмат, кол чабылат. Андан кийин 70 упай менен 90 баеваларды дагы куттуктайлы, дүркүрөтө кол чабуулар болсун. Аларга дагы мына ушундай эле диплом жана ошондой эле сертификаттары кол чаап колдоп коелу, кадырлуу коноктор. Билесиздер, 72 упай менен мынакей 2 жуп упайы туура келди. Бул Муратовтар жана ошондой эле Асановтар. Бирок ошентсе дагы биз азыр эң биринчи 72 упай менен Асановтарды сыйлайбыз. Кол чаап колдоп коелу. Сиздерге дагы ушундай сыйлык, ушундай эс алып келиңиздер. Кол чабуулар болсун, ардактуу меймандар. Бардык жерде биринчи, экинчи, үчүнчү орун, анан баш байге болот, туурабы? Биз ошону жарыялайлы, сиздер дүркүрөтө кыйкырып кол чаап тургула, бардыңыздар өнөрүнө күбө болдуңуздар. Биз айттык 72 упай менен 2 адам бирдей чыкты, анын бири мына Асановтар, көрдүңүздөр, талай агабыз менен Гүлнары жекебиз бүгүн кандай өнөр көргөздү. Биздин Асановтардын видеосу абдан жакшы болгон, бир кол чаап колдоп коелу, Гүлнары же ыраазычылык. Экинчи видео боюнча бул Турдашевтарды жанагы баланын сөзү менен бардыгын берген, бир кол чаап колдоп коелу, ыраазычылык. Ошондуктан биз эми орундарды карабыз, ардактуу айымдар жана мырзалар. 72 упай менен 3-чү орун көрдүңүздөр, балдардын келечегине кам көрүп, аларды туура багытта тарбиялоодо, өздөрүнүн мынакей үй бүлөлүк баалуулуктарын сактап калууда Муратовтар сыйладат 3-чү орун.
Браво, қол чабылар болсын. Мұратовтардың үй бүлөсү 3-чү орын. 72 ұпай менен қол чап қолдап қоялы. Қол чабылар болсын, Мұратовтар 3-чү орын. Асқат Тұрдашев 77 ұпай менен 2-чү орынға ие болды. Қол чабылар болсын, Асқат Тұрдашев 2-чү орын. Бізде 80 ұпай екеуі бірдей келетат. Біз ошонун ичинен кимиси мыкты даярданганын күбө болдук. Калыстар тобунун чечими менен ошондо 1-чи орун 80 ұпай менен Сулаймановдордун үй бүлөсү сыйладат. Сулаймановдордун үй бүлөсүнө кол чабуулар болсун. 1-чи орун бара келди. 80 ұпай менен өнөр баккан үй бүлө мына ушул үй бүлөлүк сынакта гран-принеси Касымовдор сыйладат. Қол чабуулар болсын, бүгүнкү кеченин баш байги ээси Касымовдордун үй бүлөсү. Қол чабуулар. Баш байги ээси Касымовдор. Келиңиздер, жашасын Кыргызстан, жашасын кыргыз үй бүлөлөрү. Бир кол чаап колдоп коелу. Чоң рахмат. Эл бар, биз барбыз. Мына биздин таланттуу үй бүлө ээлерин куттуктап келген, кол чаап колдогон сиздерге биринчиден таазим. Экинчиден ушул долбоордун келечеги кең деп атайын Гүлшайырдын суранычын четке какпай Кыргызстандан атарытып келген Элтыр телекомпаниясынын командасына ыраазычылык. Буйруса мына көч башындагылар жеңиш барыңардыкы. Себеби бул күндөгү сахнада көрсөтүлгөн өнөрүңөр буйруса Кыргызстанда Элтыр телеканалында жалпы республикабызга көрсөтүлмөкчү. Андыктан барыңарды сыйлыгыңар менен куттуктайм. Ушул жерге чыгыштын өзү эрдик дагы, чыгыштын өзү сыйлык. Анан конкурстун дагы бир шарты бар экен. Бул конкурс мындан ары уланат. Финалы жаңы жылга карата болот. Бизге Гүлшайыр финалга атайын 5 үй бүлөнү тандап алгыла деп тапшырма берди эле. Ошол финалга чыккан үй бүлөлөрдү айтып кетелик, Касымовдордун үй бүлөсү, Сулаймановдор, Турдашевдор, Муратовдор жана Муратовдор менен тең тайлашкан Асановдор. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу мекендештер, бүгүнкү жаңыдан баштаган долбоорубузга куш келипсиздер. Колдоп келип берген бардык колдоочуларга, спонсорлорго, төрага сизге, эжекелер сиздерге, бүгүнкү конкурска катышып келген жалпы катышуучулар, таразасы салмактуу калыстар тобуна терең ыраазычылык, келип берген жалпы бардыгыңыздарга терең ыраазычылык. Финалга өткөн катышуучуларга ийгилик. Жалпыңыздарга рахмат. Акчалай сыйлыкты 3-чү орунга кербен тигүүчү мода үйү спонсор болгон. 2-чи орунга фитобочка салону спонсор болгон. Буйруса алардын бардыгын эжек айткандай онлайн болуп калганы үчүн беребиз. 1-чи, 2-чи орундардын өздөрүнүн сыйлыктары бар. Бардыңыздар, куш келипсиздер. Рахмат жалпыңыздарга. Анан бүгүнкү долбоорду алып барган ушул 2 чырактай болгон Айгерим Токтобаева менен Мухаммед жигитке чоң ыраазычылык. Куш келипсиздер дагы бир жолу. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ал эми урматтуу жалпы ушул жерге убакыт бөлүп келген
калыстар тобу жана ошондой эле конкурсанттарыбызга жана ошондой эле эң эле негизгисин алганда мына сиз келип берген сиздерге чоң рахмат ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, ушундай кыргыздардын жакшынакай иш-чараларын колдоп жүрө бериңиздер. Аманчылыкта, жакшылыкта көрүшкөнчө сак саламатта барыңыздар. Үйүңүздөргө эсен аман жетип алыңыздар. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Жеңишиңиздер кут болсун. Урматтуу катышуучулар.